Рита Борбукеева деген кызыбызга сөз берип туруп, анан кийин ушу бүгүнкү жыйын токтотсок. Рита Борбукеевага сөз. Кол чапкыла, жигиттер. Катуураак чапкыла. Кой таш. Кой чапкыла. Рахмат, Рита. Саламатсызбы, Алмаз Шаршенович, Раиса Минахметовна. Сиздерди көргөнгө кубанычтабыз. Урматтуу чүйлүктөр, мен кыска сүйлөйүн. Жанагы депутаттар, бүгүнкү күндөгү ошо саясий тырмакчанын ичинде элита жөнүндө сөз кылбай эле коелучу. Аларга айтылып аткан менен, мыйзам айтылган менен аларга өтпөй калды мунун баары. Алардын көзү тумандап калды. Алардын максаты, мааниси, иштегени такыр башка. Ойлору мындай арамдык жака кетти да, аны чечмелүү айтуу абдан узак. Ошондуктан мен эмне дегим келет? Биз 2010-жылы ушул Бакиевдин бийлиги учурунда алар эми кетпей калды. Элдин алы жетпей калды деген элек. Андай болгон жок да. Бийликтин күчү, куралы эл болгондуктан алар кетти. Мына азыркы иштеп аткандар. Президент болобу, жогорку кеңеш болобу, мына булардын дагы мындай орой тил менен айтканда, элдин айтуусу менен айтканда, алардын шиши толду. Алар бирди көрөт. Анан ошо 2010-жылы биз ушундай жакшы уран менен келдик элек. Ошол ишти толук түрдө биздин мен жеке кабылдоомдо Алмазбек Шаршенович бардыгын аткарды. Өзүнүн айткан пландарын баарын Ысык көлдө мисалы үчүн мен санабай эле коеюн, 92% бүт аткарылды. Ошондуктан мен мындай сыймык менен айтам да, ошондо айткан эл ушундай ыр жазып берип жиберген. Кыргызстандын желегин желбиретип, эл дегенде жүрөгү күйүп кетип, эми келди кыргыздын азаматы, жакшылыктан турат эл үмүт этип деген. Биздин үмүтүбүз Алмазбек Атамбаев үчүн учурунда гана акталган. Азыркы бийлик эч качан актабайт. Ошондуктан бул бийлик этиш керек. Мына чүйлүк аксакалдарга абдан ыраазыбыз. 30 жылдан бери чыныгы элита деп айтсак болот, агайыбыз башында сүйлөп, бизди биригүүгө алар сөздү укпай калды. Башка дагы багыттарга барып, биз ички оюбузду, мыйзамдуулукту башка, өзүбүздүн башка дагы багыттар менен көрсөтүүгө даярбыз. Мен сизди колдоймун. Анан чүйлүк аксакалдар, чүйлүктөр, сиздерден сураныч. Эмне үчүн Абдрахманов жана Иса Өмүркулов деген балдарыңыздарды тарбиялабайсыздар? Ошондуктан аларды да тарбиялай жүргүлө. Алмазбек Шаршеновичтей ул бар болуңуздар. Алмазбек Шаршенович, биз сизге ошо биз атайын келдик, кандай сиз жакшы турасызбы деп. Биз билебиз, сиз абдан духуңуз күчтүү. Биз кыргызстандыктар, көлдүктөр, 7 област, мына ушул жерде өзбек, дуңган, орус, көп улуттун өкүлдөрү турбайбы? Биз билебиз, Кыргызстанда бир эле акыйкат киши бар, саналуу. Улутка карабайт, жерине карабайт, жынысына карабайт. Бул ким? Алмазбек Шаршенович Атамбаев. Ошондуктан биз дайым бирге бололу. Бириксек колдон келет. Рахмат, Ритайым.